Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammadi ve alihi ve sahbihi ecmain. Assalamu alaikum, hurmatlı mekendештер, qadırlı mo'min musulmon bir tuğanдар. Allah Taalaga çeksiz maqtolor, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga salamlar jana salavatlar olsun. Allah Taala siz менен bizleri jaratıp, ушундай musulman kılıp, bizde ушундай ıyık aylarga nasip kılgan, ıyık Oroz ayına nasip kılgan Allah Taalaga çeksiz maqtolordu, çeksiz şükürlөрдү айтсак да азык кылат экен. Allah Taala ушундай мейримдүү боорукер, ушундай ıyık zat. Эми биздин бүгүнкү темабыз ушу үй бүлө куруу, нике туурасында болмокчу. Бул нике деген сөздүн мааниси жакындашуу, турмуш куруу жана адалдоо деген мааниде жазылат. Ошондуктан урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү тема биздики ошо нике туурасында. Бул үйлөнүү, бул эң бардыгыбыздын милдетибиз. Кудай Таала бизди ошо бул дүйнөгө жаратып, ошо жупчу менен жаратып, ошо бизди үйлөнүүгө буйрган. Бул үйлөнүү кээ бир адамдарга парз болуп отурган болсо, важип болуп отурган болсо, кээ бир адамдарга бул сүннөт болуп эсептелет. Кээ бир адамдарга бул үйлөнүү милдеттүү, наоборот, арам болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан биз бул жашоодон Кудай Таала бизге насип кылып, ден соолук берип, өмүр берип, ушундай жакшылык берип атканда, биз эч качан ушу үйлөнүүдөн коркпой, ушу үйлөнсөм мен кантип жашайм, менин келечегим кандай болот, кантип багам дебестен ушу үйлөнгөнгө баарыбыз шашылалы. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде, Куранда, аятта бул үйлөнүү туурасында көптөгөн хадистер, көптөгөн аяттар келген. Ошо ырыскла дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан хадистеринде ырыскынын ачкычынын бири бул нике деп те келет. Ошондуктан урматтуу мекендештер, урматтуу кадырлуу мусулман бир туугандар, ушу үйлөнүүгө бардыгыбыз үйлөнөлүк ушу бир туугандар болсо үйлөнөлү. Себеби Куранда Алла Таала ва анкихул аяма минкум вас-салихина мин ибадикум ва имаикум ин якуну фуқара югнихумуллаху мин фадлихи валлаху асин алим. Куранда Алла Таала араңардагы бойдоктор жана кол алдындагы кул күңдөрүн такыбаларын үйлөндүргүлө. Ал тургай кедей болсо дагы, жакыр болсо дагы үйлөндүргүлө. Анткени Аллах Таала өзүнүн берешендиги менен байытат. Жана Аллах Таала берешен жана билүүчү деп Куранда Алла Таала айтып жатат. Ошондуктан урматтуу мекендештер, Куранда Алла Таала айткандай, араңардагы бойдоктор үйлөнгүлө деп буйрук берип жатат. Бул ырыскынын ачкычы бул нике экен. Эгер биз Кудай Таала ошо буйругун аткарып, эгер мүмкүнчүлүк болсо, үйлөнө турган болсок, ошонун себебинен биз көптөгөн жакшылыктарга, балким ошол кедей болуп, кыйналып жаткандар ушу үйлөнгөндө байып кетиши мүмкүн. Ушу кандайдыр бир ырыскысы тар болуп аткандар болгон болсо, үйлөнгөндө ырыскысы кеңейип кетиши мүмкүн. Бул жашоодо биз практикада бардыгын көрүп, билип турабыз. Канча деген адамдар ушундай бойдок кезинде башы менен жер казып, күнү түн иштесе дагы тапкан акчасы, тапкан ырыскысы, берекеси жок болуп аткан болсо, канча деген мусулмандар ушу үйлөнгөндөн кийин ырыскысы кеңейип, үйлөнгөндөн кийин бардык нерсеси ачылып, байып, жакшы болуп жашап калгандар бар. Ошондуктан азыр канча деген мусулмандар бар, ошо үйлөнгөндөн коркуп, ошо үйлөнсөм кантип жашайм, үй алышым керек, жер алышым керек, машина алышым керек, бир аз жумушка иштеп алышым керек, анан үйлөнүшүм керек деген жүргөндөр бар да. Ошондуктан мына Куранда Алла Таала Нур сүрөсүнүн 32 аятында айткандай, араңардагы бойдоктор үйлөндүргүлө деп келип атат. Бул үйлөнүш менен Кудай Таала бизге көптөгөн жакшы ырыскыларды, берекелерди жаадырат иншалла. Ошондуктан дагы бир Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бир хадисинде тазавважун нисаа фа иннахунна яти бил мали. Аялдарга үйлөнгүлө, аялдар мал мүлк менен келет дейт. Эгер биз үйлөнө турган болсок, Кудай Таала бизге иншалла ырыскыбызды кең кылат, көптөгөн жакшылыктарга жетебиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бир хадисинде
an nikahu min sünneti faman ragiba an sünneti feleysa minni. Nikeleşүү meni sünnetim, kim andan başlarsa al menden emes дейт да. Ошондуктан биз урматтуу мекендештер, кадырлуу момун мусулман туугандар, келиңиздер баарыбыз ушу ыйык Рамазан айында Кудайдан дуа кылалы, Кудайдан ырызкы тилейли, дуа кылып ушу үйлөнгөнгө насип кылалы. Үйлөнө албай жүргөн мусулмандар болсо, себеби деген азыр канча деген бир туугандарыбыз ушу үйлөнүүгө аракет жасап, бирок ушу байлыктан кантип эртең келечегим кандай болот, кантип жашап калам, эртең үйлөнүп алсам мен келечегим кандай болот, бага албай калсамчы деген коркунучтар менен жашап жүргөндөр бар. Ошондуктан эгер биз ушул аяттарга, ушул хадистерге таянып үйлөнө турган болсок, Кудай Таала бизге иншалла сөзсүз рызкыбызды кеңейтет деген бекем ишендер болду. Дагы бир пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде келет, кедейликтен жана муктаждыктан коркуп үйлөнбөй жүргөндөр бизден эмес деп пайгамбар саллаллаху алейхи дагы бир хадисинде келген. Ошондуктан үйлөнүп, үй бүлө куруп, үй бүлө кургандан кийин дагы ушу үй бүлөнү сактап, ошо алган аялды урматтап, сыйлап, жашап, үй бүлөнү улантуу ар бирибиздин милдетибиз. Бул 5 кол тең эмес. Жашоодо ар кандай нерсе болушу мүмкүн. Үйлөнгөндөн кийин аял кишинин ачуусу келиши мүмкүн. Үйлөнгөндөн кийин эркек кишинин ачуусу келиши мүмкүн жашоодо. Ошо эркек кишинин ачуусу келе турган болсо, аял киши сабыр кылып, аял кишинин ачуусу келе турган болсо, эркек киши сабыр кылып, ушу үй бүлөнү, ак никени бузбай жашоо бул аялдын дагы, эркектин дагы милдети. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде келет, Ибн Аббас разияллаху анхума аннан наби саллаллаху алейхи вассалам, Ибн Аббас разияллаху анхудан риwayat кылган хадисте хайрукум ли ахлихи дейт. Өзүнүн үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылуучу адам араңарда эң жакшы адам дейт да. Биз ким үйлөнгөндөн кийин ошо үй бүлөсүн бузбай, жакшы үй бүлөсүн таза сактап калып, ушу үй бүлөнү жакшы сактап калуучу адам, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, өзүңөрдүн үй бүлөсүн жакшы мамиле кылуучу адам араңарда эң жакшы адам дейт. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы ошо хадистин улаасында келет, мен өз үй бүлөмө баарыңардан жакшы мамиле кылуучумун деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бир хадисинде келген. Ошондуктан баардыгыбыз Кудай Таала бизге берген ушул аманатты бекем сактап, ушу үй бүлөбүздү бузбай, ак никени бузбай жашоо ар бирибиздин милдетибиз. Себеби деген биз бул жашоодо Кудай Таала эгер бизге өмүр бере турган болсо, ошо алган аялыбыз менен жашап, бала чакалуу болуп, ошо бала чаканы баардыгы рызкыны Кудай Таала берет деген ишенимде жашай турган болсок, Кудай Таала эч качан бизге кем калтырбайт. Жана Куранда, хадисте айтып кеткенде. Ошондуктан урматтуу мекендештер, кадырлуу момун мусулман туугандар, келиңиздер бул жашоодо Кудай Таала бизге канча өмүр бере турган болсо, ушул өмүрдө ушу ыйык Рамазан айында Кудай Тааладан дуа кылып, ушу үйлөнүлүк бир туугандар болсо, Кудайдан үйлөнүү, жакшы ыймандуу аял бер, солих балдардан бер деп дуа кылалы. Эгер биз ушул айда ушул дуаларыбыз кабыл болуп үйлөнө турган болсок, иншалла көптөгөн иншалла рызкы, береке Кудай Таала өзү Куранда айткандай, иншалла Кудай Таала күтүүбүздөн беришендиги менен байытат дегендей, Кудай Таала иншалла бизди баарыбызды байытат. Ошондуктан урматтуу мекендештер, келиңиздер, үйлөнүп, үй бүлөбүздү сактап, ушу кулк мүнөздү оңдоп, жакшы аялыбызга жакшы мамиле кылып, бала чакалуу болгондо бала чакалыбызды жакшылап тарбиялап, ошолорго жакшы насааттарды жеткирүү ар бирибиздин милдетибиз. Себеби ал-исламу хуснул хулк, бул ислам, бул жакшы кулк мүнөз. Ошондуктан жакшы ар бир үйлөнгөн жубайлар жакшы кулк мүнөздө болуп, эч качан өзүбүзгө каалаган жакшылыкты башка бирөөгө каалабай, жамандык кылбастан жакшы мамиле кылып. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде ла юмину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхибба ли нафсихи дейт. Өзүнө каалаган жакшылыкты башка мусулманга кааламайынча чыныгы толук ыймандуу боло албайт дейт. Ошондуктан келиңиздер баарыбыздар ушул ыйык айда, ыйык Рамазан айында Кудай Тааладан дуа кылып, ак никелүү жашап жаткандар болсо, ушу Кудай Тааладан дуа кылып, ушу никебиз бузулбай, ыймандуу, бактылуу жашоону насип кылсын. Эгер үйлөнгөндөр болгон болсо, үйлөнүлүктөр болгон болсо, ошо ыйык айда Кудай Таала ушу баарыбызды ушу ыймандуу аялга үйлөнүүгө,
solih ballar törölüşünde Kuday talam nasip olsun. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh.